Ассаламу алейкум, сүйүктүү көрүүчүлөр. Биз сиздерге убада берген болчук. Ар бир 3 күн сайын эфирге чыгып турабыз деп буйруса убадабызга туруп, өз жумушубузду так аткарып келатабыз. Жана бүгүн дагы кызыктуу теманы талкууга алабыз. Тактап айтканда, жаш үйлөнгөн үй бүлө. Ата энеси менен жашаган турабы же өздөрүнчө бөлүнүп жашаган турабы? Ошол боюнча жаштардын, улуулардын ортомунун бирдей оюн укмакчыбыз. Жана албетте сиздерге дагы бир эскертүү өтөлү. Бизге сиздерден бир аз активность керек болот. Кааласаңар да, каалабай жатсаңар да лайк басып кое бергилечи. Бул биздин каналдын өнүгүү өсүшүнө өзүнүн жардамын бермекчи. Анан комментарийде кайсыл тема сизге өзүңүзгө кызыктуу болуп атат, ошол боюнча жазсаңыздар, биздин көрүүчүлөр комментарийдин баарын окуп чыгып, ошол тема эгерде аларга да жаккан болсо лайк басып коюшат и ошонун натыйжасында эң көп лайк алган комментарийлерге темаларга биз өзгөчө чыгарылышты тартуулайбыз. Бул Чоң Суроо долбоору, Фрунзе ТВ каналы. Анда эмесе баштадык. Өзү негизи ата эне менен жашаган өзү сонун го дейм. Силер кандай кылдың? Ата эне менен жашаган. Ыңгайлуулугу эмнеде экен? Жардам болот. Биринчиси, экинчиси мындай. Жакшы. Бирок бара-бара бөлүнөсүңөр же жолдошуңуз эң кичүүсү? Эң кичүүсү жалгыз, чогуу жашайбыз. Так что каласыздар. Кайненеден кандай үйрөнүп атасызбы? Бирдемкелер же бир аз тосуп? Конечно, үйрөнөбүз. Бир суроо берейин да. Опаздываем. Ой, куда вы опаздываете? Ну, главное, чтобы замуж не опаздывали, а об остальном можно и подумать. Как вас зовут? Айгерим. Айгерим, как вы считаете, после свадьбы, как удобно жить отдельно с мужем или вместе с родителями? Отдельно. Отдельно, почему? Ну, я не увожусь. Значит, вы так быстро ходите, у меня уже отдышка уже. Я опаздываю. Опаздываете, да? Ну, плюсов много, чем минусов, да? Ну, конечно. Смотря какие родители. Ну, если понятливы, то можно и с ними тоже пожить, да? Да, ну недолго. Ну, недолго, это приблизительно год максимум, да? Нет, это слишком много. А сколько? Ну, хотя бы полгода, я не знаю. Полгода и потом уже отдельно, да? Да. Все, рахмат, Айгерим. Оның басқаны мен шықағанымда екен, кеттік мақта қыздар күліп жатыр. Қашты. Қа, мне шылдыңдап күліп отырсыңдар. Давайте сіздерге да сұрау берелі. Все. Ата энеси менен бирге жашаган эле оң болуш керек. Не үшін? Сен аз жетім көріп отырды видеоны. Жок, андай деле эмес. Эми ата энеси түшүнүктүү болсо чогуу жашаган эле жакшы болуш керек. Кантип түшүнүктүү болуп атам, баласы сүйгөнүмдү алып келип атса үйгө. Мисалы үчүн барго кээ бир ата энелер. Ачык коркосуңбу кайненеден? Жок, Кийин ушундай кыйнайбы деп, прям эзгилейби деп. жок, коркпойм. Коркпойсуң, коркпосоң смело жашаса болот. Бирок эгерде үйдө 2-3 болуп кетсечи, мисалы көп бир тууган болуп, ага энеси менен анан абысыңдар менен бир жашап калат дегенчи, батышпа, интригалар болуп баштасачы. Билбейм, андай айта албайм. Андай айта албайм да. Бирок сага койсо, сен бирге жашаганга макулсуң көбүнчөрөөк бөлүгү. Ооба. Өз алдынча жашаган оңбу же ата эне менен бирге эле? Сиздин жеке оюңуз канча? Экөө тең жашоо. Экөө тең эми бирөөсүнө көбүрөөк ойсуз да, мисалы. Бул экөөнө теңби? Жаман жакшы жактарын балким билесизчи. Өз алдынча жашаган өзүнчө бир плюстары барбы? Жок, тартпай болчу дейт. Ооруп аткан окшочу эмес, ангина болупчу. Же короче. Чогуу эле жашаган жакшы го. Чок эле? Анын чоң бир себеби? Себеби жаш үй бүлө болот, анан алардан таалим тарбия алып, чоң жашоого үйрөнүш керек да алардан. Алар менен чогуу. Жакшы. Анан кайнене прям айтып атат, кислородду кыза баштаса, оюң өзгөрүп кетпейби? Же анын баарын туура көрөсүң, мунун баары менин бышыма мындай. Мени бир аз жашоого чыйрак болушум үчүн кылып атат деп. Берет. Ооба. Ошон үчүн подружкаларың чийине болуп атат. Өзүнчө бөлүнгөнгө мындай бюджет чогултуп атышабы? Бергиле. Так, жигитиң барбы жокпу? Бар. Бар, буйруса тизелип тура калып эле мага тийчи дей калса, сен макул боло калсаң,
Өмүр бою десе өмүр бою үйүндө жашай бересиңер. ооба Эч жакка суранбай, аддерне чыкпай, Ооба. мындай тигиндей Ооба. жок, абысың менен батышпай. жок жалгыз бала да Жалгыз балабы сен? Анда уже точно эч жакка кетип албайт экенсиңер. Чоң рахмат, бактылуу болуңуздар жигитиңиздер менен. Кстати, ушул тема кыздар үчүн бир аз больной экен. Мен аны байкачу эмесмин, бирок кийин көбүнөн угуп калдым. Жалгыз бала десе кыздар мандыраштап депчи мындай алыс кете албайт, энеси кызганчак болот, анан кийин жөндөн жөн эле мындай кайненеликти көрсөтө берет деген сыяктуу болуп, андай деле эмес го дейм да. Анын баары биринчиден өзүңөрдөн, экинчиден анан жолдошуңуздардан. Жолдошуңуздар баарын туура түшүндүрүп биле алган жигит болсо, анда жашоодо бир да кыйынчылык болбойт сиздерде. Катуу дискуссия кылып келе жатсак, кыздар сразу качат, жигиттер бирок калып калат го дейм. Кел жигит. Сага бир суроо берели. Сурообузга качышат да кыздар, как будто жеп алчу деле болупчу. Бойдоксуңбу? Ооба, окуучумун да. Атың ким? Нурсултан. Нурсултан, буйруса кийин сүйүктүң менен баш кошкондо эми сенден дагы айымдардан дагы сурап атабыз. Өз алдынча жашаган туурабы, үйлөнгөндөн кийин же ата эне менен жашай бергенби? Негизи башында ата эне менен жашаш керек, эгер жалгыз бала болсоң. Кийичүлөр болсо анда ташташ керек да кичүүлөргө. Кичилер менен кысылышып отурбай качыш керек сразу эле. Эми сен азыр кандай болуш анда, кичүүсүңбү же? Жок, мен улуусумун. Улуусуң, бирок инилериң аябай эле кичинекей. Ооба, мен 10 жаш кичүү ортобузда. 10 жаш кичүү. Алар пока чоңойгуча ата энең менен жашап турасың. Ооба, чоң. Чоңойгондон кийин уже ата энеге кам көрүп баштагандан кийин, анан акырын уже көчөрсөң болот. Ооба. Всё, чоң рахмат сага. Достор, эң сапаттуу бут кийимдерди эң арзан баада кайсыл жерде алса болот деген чоң суроо жаралып жаткан болсо, анда баарыңыздарды красивый шаги дүкөнүнө чакырабыз. Красивый шаги дүкөнүндө соода кылуунун бир нече себептери бар. Алардын эң башкысы албетте баалар. Бут кийимдердин баасы 1000 сомдон 3,5 сомго чейин. Красивый шаги дүкөнүнүн дагы бир өзгөчөлүгү бул албетте кенен ассортименти. Себеп дегенде айымдар, мырзалар үчүн бут кийимдерден сырткары көптөр үчүн да сонун бут кийимдер бар. Көңүлүңүзгө жаккан бут кийимди алыш үчүн болгону гана Совет Акунбаев көчөсүндө жайгашкан ушул дүкөнгө келип алсаңыздар болот. Андан сырткары красивый шаги дүкөндөрүнүн филиалдары Аламедин базарында, Восток 5 кичи районунда, Белинки Баканбаева көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Андан сырткары Бишкек шаарыбыздан бир аз алысак жашаган биздин кардарлар үчүн Сокулук базарында жана Кара Балта базарларында жайгашкан дүкөндөрүбүз бар. Келип соода кылып кетсеңиздер болот. Ассортимент менен кененирээк таанышам десеңиздер, анда сөзсүз түрдө Instagram баракчасына катталып туруңуздар. Ал жакта баардык бут кийимдердин баалары жана маалыматтары жазылган. Жана эң башкысы, эгерде дүкөнгө келгенге мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, анда Кыргызстан боюнча жеткирип берүү бизде бар. Андыктан заказ кылсаңыздар болот. Орус нерсе. Адамдардын эң бул дүйнөдө кыла турган милдети тарбия. Тарбия чогуу жашаганда болот. Адам менен адам айланыш, кайненени сыйлаш, кайнатаны сыйлаш, анткени сыйгарыбыз келет да сиздерде. Ошончо бактык, чоңойттук, бирок келинден сыр көрүшүбүз керек, келинди тарбиялашыбыз керек. Анан кийинкилеринен өзү ошондой сый көрүш керек. Ошондо кандай сый көрөт, ошонун баардыгын бул айтылбайт, бул жазылбайт эч жерде. Ошол ар бир адамдын өзүнө жараша сыйга татыктуу болот. Ошонун бул өзү шкала эмес, бул дезичи. Кыскасы чогуу жашаш керек да. 5-6 жыл болсо дагы. 5-6 жыл, обязательно 5-6 жыл чогуу жашаш керек. Анан кийин анан уруксат сурап, анан кийин үй кылып бөлүп кетиш керек. Чогуу жашабаш керек. Эгерде андай болсо азыр биз чоңойтуп койсоң эле баягы орустардай болуп эле баягы тооктой болуп эле кетип калып атпайбы? Анан кийин каяктан тарбиялат? Тарбияны улар интернет менен немеден жанагы айткандан болбойт. Бул айткандан болбойт тарбия. Тарбия көрүш керек.
ар бир нерсенин этикасы бар. Ал кыргыздарда отуруштун этикасы бар, тамак бериштин этикасы бар. Үйрөнүш керек ошону. Ошого чыдаса, үй семья болуп жашайт. А чыдаса өтө сонун семья чыгат да. Эгерде ата энеңе кандай мамиле кылсаң, ошону көрөсүң. Эмне үчүн орустар өтө жакшы багат, 18 чыккандан кийин кетип калат, карабайт. Эмне ошого кетип атат азыр. Ошого кетип атат. Анткенечи кичине акча таап алып эле, кул болуп иштеп машина алып анан кийин тамсалып алгандан кийин мен бөлөк жашайм. Келин сөзсүз түрдө бөлөк жашагысы келет. Ошон үчүн аял деген эмне бул? Аял деген өзүнүн напсысын, өзүнүн каалоон күйөөнө бериш керек. Бирөөгө бериш керек да. Нике ошол. Никенин максаты ошол. Берсе сага напсы берсечи, сен туура пайдаланасың ошону. Сенин милдетиң туура пайдаланыш керек бирөөнүн напсынчы. Ал калааны айттырбай кылыш керек. Бияк иштесечи, айттырбай кыласың мамилени. Азыр айтсаң да болбой атпайбы? Дөдөй болуп атпайбы? Эмне үчүн дөдөй болуп атат? Бир нерсе балам. Бир нерсе. Жегенибиз арам болуп атат. Көргөнүбүз арам болуп атат. Укканыбыз арам болуп атат. Анан дөдөй болбой эмне болосуң? Эгерде жегениң арам болсо, мына мисалы үчүн арак өзү таза. Микробу жок, вообще таптаза нерсе. Бир жериңе микроб жугуп калат деп жубат. А ичкенде эмне болот? Жинди болосуң. Эмне деди? Арам деди муну. Арам деди. Куранда жазылып турат, арам депчи. Эми мисалы үчүн мен сага айтайын, уулум. Сен өзүң түшүнсөң, сен өзүң түкүрүгүң адал да, туурабы? Бирок деп түкүрүп туруп жалап көрчү. Анткени генде жазылган. Адамдарда жийиркенүү болуш керек. Ал жийиркенүү болсо, качан ошону көп жесе жийиркенбей калат. Сен какырыңды жеп жүрсең жийиркенбей каласың. Жебейт, жийиркенесиң. Ошонун баардыгын калыптандырыш керек. Ошонун баардыгы мамлекеттерде, мынагу чет мамлекеттердин ичинен Малайзияда 8 жылда Махаткир деген бир президент келген. Азыр 95 жашта бар ашы киши. Өзү медик. Ушундай халал индустрияны жолу коюпчу. Биз да ошол менен кетип атабыз. Халал индустрияны жолу коюп 8 жылда укмуштай ийгиликке жетишкен. Эмне үчүн? Берекесин берди. Ушун берекесин бербесе кыйын балам. Ошол берекени сакташ үчүн, ошондой кутту сакташ үчүн тарбия алыш керек. Рахмат. Рахмат. Сиздин аябай туура сөздөрдү айтып өттүңүз окшойт. Себептен азыркы жаштардын көбүнчөсү менин байкашымча өзүнчө жашаган деп. Үйлөнөрүм эле бөлүм кетиш керек. Жок, ал бул маселе эмес. Бул бурда калган жол болсо баатырлар болгон, башкалар болгон. Эмне үчүн кызмат кылган атасыначы? Анткени адагы кызмат керек болот бир күнүчү. Бирөөгө кызмат кылбасаң, сага ким кызмат кылат? Азыр бөлүнгүзү келип атабы? Кийин карагысы келбейт. Бул биринчи адат болот, анан салт болот. Адаты да жок, салты да жок. Эмне болуп калдыңар? Дөдөй болуп калдыңар. Билбейм. Өз алдынча жашаган го дейм биринчи времячы. Себеп? Себеп бүт нерсени өздөрү переживать этип, мындай өздөрү жашап, кыйынчылык болсо өздөрү көрүшүп, ата эненин мындай крылосунан чыгып дене канатынанчы. Мындайча айтканда орусча айтмакчы самостоятельный болуп, Самостоятельный болуп. Ата эне менен жашай берсе, сиздин оюңуз боюнча баягы эле бала бойдон кала берет, уже как бы бир үй бүлөнүн башчысы болуп калганына карабастан. Ооба, ошондой эле болот го дейм. Жакшы. Сиздин оюңуз боюнча деле ушундайбы? Ну, я как бы думаю, кыздарга жагат го дейм мындай вариант, көбүнчө бөлүгү. Ну, как бы акылнаса да айтып дейсизби же? Что-то Биз экөөбүз, мен өзү негизи жалгыз балам да. Планирую где-то 30 жашка чейин өзүм жалгыз жашап, жубайым мененчи. Анан уже 30 жаштан өткөндөн кийин уже ата энем деле күчтөн тайыпканда барып ошолорду карап жашаганчы. Ох, ушул жерден жагып баштадык отуруган такого. Канчадасыз азыр? Азыр 23-төмүн. 23-те. Ну, в принципе, мен да ушундай позицияда болчумун да, грубо айтканда. Эми ушунун плюстарын айтып бересизби? Эмнеге первоначально мындай бир 5-6 жыл отдельно жашаган оңураак? Ошо башында эле айткандай, молодожондор орусча чыгарып жүрүшүп. Молодожондор башында бири-бирине көнүш керек да. Өздөрү деле самостоятельно жашашып, өзүнүн жашоонун кыйынчылыктарын баштан өткөзүп, ал времяга чейин мен ата энем азырынча жаш, алар өздөрү деле жашап турат.
анан кийин уже самостоятельно болуп уже жакшылап иштеп эме болуп калгандан кийин атым да күчтөн тайып калгандан кийин барып аларды карап бирге жашаганчы. Ошо. Все, чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Жалпы көрүүчүлөргө айрыкча бизди хейт эткенди жакшы көргөн чала баатырларыбызга кайрылып өтөйүн дегеним. Жашоодо эң бир башкысы өзүңдүн жеке оюң болуш керек жана өзүңдүн көз карашың болуш керек. Могул жигиттин бир көз карашы аябай жакшы экен. Себеп дегенде эми жаңы үйлөнгөндө жашооңдо чоң өзгөрүү болот. Ошо чоң өзгөрүүнү дагы еще бир аз күчтөнтүп коюш үчүн колдон келсе башында бир 2-3 жыл болсо да жок дегенде өз алдынча жашап алган жакшы. Себеп дегенде сүйүүгө тоюп келинчеги менен мындай кенен кесир жашап бала чакалуу болгондон кийин албетте небере жыттагысы келет ата эненин ошо неберелери менен кайра кийин экөөңөр тең уже сүйүү күйүңөр бир аз түшүп баштап анан кийин жумушка өткөндө уже үйгө келсең баланы да карашып турат, өзүң да карайсың, иши кылып керемет. Сонун баланын көз карашы жакты мага, мыкты жигит экен. Анан башкалардын да оюну угалы кеттик. Мындай суроо болот, жаш үй бүлө үйлөнгөндөн кийин ата энеси менен жашаш керекпи же отдельно жашаган оңбу? Эки вариант бар. Биринчиден бул эң кичүү болсо бул ата энеси менен жашаш керек, анткени ата эне өзү жашай албайт. Мындай караганда бирөө бар болуш керек. Вот. А экинчи вариант, если улуусу болсо, в принципе, отдельно көчүп өтөрсүң. В принципе, если там много детей, то можно и типа разойтись. Эми эң кызыктуусу бизге ошо атайын кыздарга көбүнчө өтөбүз. Кыздар кайсы вариантты көбүрөөк тандайт деп ойлойсуз? Мне кажется, многим нравится отдельно, потому что все-таки это напряжение и давление. Вот. И сизде тоже отдельно жашаганыңыз келмек? Да, потому что я средний, и в принципе моим родителям как-то, норм будет, если я перееду. Айлана, сиздин ата энеңиз менен эмес, баланын ата энеси менен жашайсыңар. Ой, да. Да. Жигитиңиз барбы? Нет. Нету, да? Но будете тоже искать либо старшего, либо средненького, походу. Да мне все равно всегда на возраст, но не знаю даже. И думаю, то, что вам тоже все равно, где жить, да, по сути? В принципе. В принципе, да, либо с родителями, либо отдельно. Если прям... есть такое понятие, то, что если окажется то, что он самый младший, да, придется, потому что это все-таки долг каждого младшего. Так получилось, то, что это долг каждого младшего ребенка жить с родителями. Либо это может быть средний, не знаю, это по ситуации зависит всегда по-разному, башкача. Вот. Эгер ата энеси жалгыз болсо, анда, конечно, таштай албайт да. А эгер башка балдары болсо, эгер ата эне жашыраак болсо, бөлүнүп кеткен деле оң. Өз алдынча жашап кеткендери. Пока ата эне өзлөрүн караганга эме да, мисалы мен деле балдарым эметсе бөлүп эле койгонум оң. Өздөрү менен өздөрү кичине турмуштун эмесин татыш керек өзлөрү. Өз алдынча жашап. Мындай ачуу таттуусун көргөн жакшы да. Өзлөрү тарткан. Азырынча тажрыйба барбы? Балдар бөлүндү, бир-эки болсо дагы. Азырынча жок, бөлүнө элек балдарым. Үйлөнө элек. Эң улуусу канчада? Үйлөнө элек деп коем, үйлөнгөн эмеси ортончум колунда. Бирок эми ал менин ден соолугума байланыштуу таштап кете албай атышат. Менин давлением бар да. Кээде кармап калса эмне алам деп тынчсызданышат да. Түшүнүктүү. Ден соолугумда жакшы болуп эметсе, бөлүп койгонум деле жакшы болмок. Оорубаңыз эжеке, оорубаңыз, анан ден соолуктуңуз. Чоң рахмат. После свадьбы? После свадьбы. Как я считаю, то, что можно и с родителями прожить. С родителями, да? Определенно или прям можно надолго задержаться? По идее, если младший сын, он должен по-любому жить с родителями. А вы сами откуда? Из Бишкека же, да? Но по нации? Уйгур. Уйгур, да? У уйгуров тоже так же, да? Как и у кыргызов, да? У нас тоже так принято, то, что если младший, то он должен остаться и заботиться о родителях. Сами как планируете? Я так и планирую. Младший? Да. Все, чоң рахмат. Мынакей достор, көпчүлүк ойлорду уктук, алардын баары эле бири-бирине көбүнчө окшош болду. Өзгөчөлөнгөн эки ой болду окшойт. Ал албетте жана жаш баланын айтып өткөн ою алгач 3-4 жыл өзүнчө жашап туруп, андан кийин кайра келсең ыңгайлуу болот болуш керек деп бир четип тура койдойм. Анан эң маанилүү ойду бул жерде албетте таң калыштуусу эчтекеси жок. Аксакал байкебиз айтып өттү окшойт. Тарбиялаш керек деди. Ошо тарбияга ата энелерибиз эч качан бизди муктаждабайт, биз менен жашайсыңар, каласыңар деп айтпайт. Ага биз өзүбүз билип, өзүбүз умтулушубуз керек экен. Анан сизге кимдин ою жакты, же макул болдуңузбу, жокпу, анын баарын ылдыйда жазып өтсөңүз болот. Толук кенен
албетте анын баарын окуп чыгабыз жана эң башкысы кайсыл темада сурамжылоо күтөбүз ошону да жазсаңыз биз албетте салтка айланып калганда эле эң көп лайк чогулткан варианттарга өзүбүздүн чыгарылыштарды тартмакчыбыз. Бул чоң суроо долбоор болду Фрунзе ТВ каналы, анан албетте сиздерден бир суранычыбыз бар. Лайк басканды эч качан унутпаңыздар, жана сырт жакта, мына чет жакта колокольчикти басып коюңуздар, видеолорубузду биринчилерден болуп көрүш үчүн. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.